Бүтін Кыргызстан партиясын шайлайт деген терең ишеним менен турабыз. Азыр эми бул жерге сиздердин алдыңыздарга чакырчу дагы бир инсан бар. Дал ушул Бүтүн Кыргызстан менен биргеликте талапкер болуп бара жатат. Кыргыз саясатында опол тоодой оорду бар Абсамат Масалиев биздин атабызды бардыгыбыз жакшы билсек керек. Мынакей атанын уулу деп коет туугандар, атанын уулу. Ар дайым аталар уулдарын элдин уулу деп тарбиялайт. Албетте бүгүнкү күндө талапкер болуп бара жаткан дал ошол атанын уулу, элдин уулу Исхак Масалиев агабызга сөз бермекчи. Кол чабуулар менен кошо алып келиңиздер. Жакшыраак чаптырбаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Азыр апаруучу айтып кетти. Мен атам жөнүндө Абсамат Масалиев жөнүндө. Көбү билбейт, Абсамат Масалиев Бишкекте Фрунзе шаарында горисполкомдун жетекчиси болуп иштеген. Так ушул аян Абсамат Масалиев председатель горисполком болгон учурунда курулуп бүткөн. Улуу жеңишке арналган аян. Бул бекерден ушул жерде жолугушуу болгон жок. Элибиз улуу ата мекен согушта Гитлер Германияны талкалап, баарыбызга өмүр берип Кыргызстанга мамлекеттик келечек калтырган болчу. 29 жылдан бери биз ошону талкалап атабыз. Азыр талапкерлер баардыгын кайталап атат. Ыймандуу бийде тууган жок дейт. Туугандуу бийде ыйман жок дейт. А бирок балдары, кыздары, кудалары, инилери бийлик алып барган бул ыймандуулукпу? Тескеринче. Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев, Абсамат Масалиев иштеген мезгилинде бир да жакын тууганы бийликке барбайт эле. Бул айтылбаган мыйзам болчу. Элимне дейт деген сөз болчу. Бүгүн айтып атат, жок, эми эл шайлайт го. Айланан сен бийликтин партиясы болсуң, сен үчүн аким чуркап атса, губернатор чуркап алса, кантип сени шайлабайт? Бүгүндөн баштап эл баатырлары, министрлери бүт баары жетекчилер райондорго кетишип, үгүт иштери жүргүзсө, кантип сени шайлабайт? Бул элдин тандоосу болбойт. Бул мажбурлоо болот. Мына жакынкы президенттердин тагдырын алсак, ошол эмне мен бүткөн алат. Баласынын кызын депутат кылам деп Аскар Акаевич кайда? Баласыны бийликке киргизип, Курманбек Сарыевич кайда? Алмазбек Атамбаев мураскорлук кылам деп, ал өзү каякта? Эч качан жакшылыкка бул тууганчылык алып келбейт. Урматтуу шаардык тургундары, баарыбыз тең, көпчүлүк жерде тургандар эсиңерде бар. Өз мезгилинде Бишкек шаары, Фрунзе шаары СССРде эң таза көк шаарлардын бири болчу. Бүгүн турмуш жүрүп атат, курулуштар болуп атат. Бирок эмнегедир көңүл ток болбой атат, ыраазычылык болбой атат. Таза шаар деген наамды жоготуп атабыз. Себеби мамлекет жетекчилери, өлкө жетекчилери, шаардын мэриянын жетекчилеринин ар бирөөнүн жеке кызыкчылыгы бар. Имарат курушат, ресторан курушат, башка нерсе курушат. Сөзсүз анда жөнөкөй жарандын тагдыры аларга баары бир болот. Кайдыгерлик мамиле болот. Биз коммунисттер ушул шайлоодон баш тартканбыз. Бирок шайлоодон четте калган жокпуз. Мен Кыргызстан коммунисттер партиясынын жетекчиси болуп, Адахан Кимсамаевич Мадумаровдун чакыруусу менен мен макулдук бердик. Биздин партия уруксат берди. Себеби бүгүн 300ге жакын саясий партиянын ичинде элге жакын партия бул бүтүн Кыргызстан. Эмнеге? Шайлоо мезгилинде ар кандай талапкерлер келип туруп, мына министрликтин санын 11ге түшүрөм, парламенттин санын азайтамын, шайлоодо элге берем деген убадаларды берип атат. Жакшы убада, кулакка жакшы сиңет, көзгө жагат. Бирок аны бир ай мурда айта баштады. Адахан Кимсамаевич Мадумаров баштаган 10 жылдан бери айтып атат ушу сунушту. Суроо болуп атат. Ошондуктан сен депутат болуп турганда, сен министр болуп турганда, ушул иштерди ишке ашырсаң болот эле. Албетте аракет кылсаң болот эле. Бирок эмнегедир мен берген сунуштарды, мыйзам долбоорлорду азыр келген талапкерлер добуш беришкен жок. Жогору жактан бизге буйрук берген жок дейт. Эми азыр ошол эле талапкерлер кайра депутаттыкка барам деп сиздерге ошондой убада берип атат.
Кече bir маалыматты окудум. 3 саясий партия үгүт иштерге 300 миллион акча сарптап тур. Баягы пандемия болгон учурунда курчаган мезгилде 12 миңден ашык адамдар 300 миллион сом топтогон. Ошондой эсерде болсо, машина сатып алып, маскалар сатып алып, жанагы аппараттар сатып алып, элге жеткирген болчу. Азыр рекламага, өзүн реклама кылыш үчүн ошондой эле 300 миллион кетип баратат. 3 партиядан. Эгер кыйын болсоң, ошондо акчаңды элге жарында берип койбойсуңбу? Болгону 500 киши. Ушуну ойлонушубуз керек. Эл бүгүн ушундай саясатчыларга бир гана максат менен керек. Бизди дагы 5 жылга бийликке бергиле. Мен ишенемин, 4 октябрда кыргыз элибизде жаңы мүмкүнчүлүк пайда болду. Биз өзүбүзгө бийликти кайтарып алышыбыз керек. Себеби бийликтин негизги булагы бул эл. Эл депутаттарды шайлап, жоопкерчилик өкмөттү бекитет. Өкмөт жоопкерчилик бекиткен мыйзамды аткарыш керек. Бизде башка амал болуп кетти. Өкмөт президентке баш ийип калды, депутаттар президентке чуркап калды. Андай болбош керек. Ал туура эмес. Эгер андай кылайлы десек, мына Дахал Мадумаров сунуштагандай, келгиле президенттик башкаруу киргизели. Өкмөткө түзмө-түз турсун, жооп берсин. А мындай сыртта туруп, пикирин айтып койгон бул туура эмес. Ар бир кызматкер кылган ишине жооп бериш керек, сөзсүз. Уважаемые горожане, я выпускник 27-й школы. Вот здесь неподалеку находится. Наверное, немного горожан представлены в парламенте были последние годы. Я прекрасно помню тот чистый город, тот хороший, теплый город, в котором я жил в детстве. Здесь прошло мое детство и юность. Для меня город не чужой. Я хотел бы, чтобы мои дети, чтобы ваши дети, чтобы наши внуки жили в обстановке спокойствия. Чтобы столица была столицей, а не каким-то временным сбором людей. Столица должна быть главным городом нашей страны. Мы не должны стыдиться нашего города. К большому сожалению, горожане стали инструментом для укрепления определенных групп людей. Сейчас наши домкомы ходят со списками своими. Дорогие мои избиратели, в данных выборах у нас предоставляется возможность показать свою волю. Надо избрать в парламент ту политическую партию, которая может жестко сказать «нет» беззаконию, которая может противостоять коррупции, которая может бороться с нарушением закона. Другого выхода нету. Иначе, уважаемые сограждане, мы получим с вами второй Чимкирик. Урматтуу кесиптештер. Мен коммунист катары мына Алпаруч айтты атануулуу деп. Мен эч качан атам менен тең деп айта албайм, укугум жок андай. Эч качан болбойт. Андай кишилер 100 жылда бир жолу жаралышы мүмкүн. Ошондой оюм деле жок. Бирок мен эсимде бар. Атамда эң ыйык сөз болчу. Эл эмне дейт деген сөз бар. Шуну дайыма өлкө башчылар, эл башчылар унутпаш керек. Бирок кандай болбой атат. Төргө чыкканда мен баарын өзүм билем деп айтышат. Ошондуктан 29 жыл башкарган система кыйшык болуп калды. Кыйшык отурсаң, кыйшык кетесиң. Түз отурсаң, түз иштейсиң. Ошону дайыма эске алышыбыз керек. Мен сиздерди чакырат элем. Бюллетенде 8-номердөгү бүтүн Кыргызстан командасын колдоп берсеңиздер, биз иштеп беребиз силерге. Рахмат. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу тургундар. Мынакей ар бирибиздин оюбуз, ар бирибиздин тилегибиз бир. Ким эле ошо Кыргызстандын өнүгүүсүн каалабасын. Ким эле ошол Кыргызстан жаркын жерге айланып жашаганын каалабасын. Ар бирибиздин тилегибиз, максатыбыз, оюбуз бир туугандар. Ошондуктан 4 октябрь күнү туура тандоо жүргүзөт деген ишеничтебиз. Азыр эми сөз кезеги дал ушул коррупция деген сөзгө, коррупция деген жанга анык душман, ачык душман, элдик генерал Өмүрбек Суаналиев Исааковичке узатмакчыбыз. Келиңиз. Саламатсыздар. Уважаемые горожане, сегодня вы уже в конечном пути нашего агитации, не только наших, всех 16 партий, которые участвуют в предвыборной кампании.
И все вам в городе при встрече обещали очень многое. И, к сожалению, они являются депутатами Горкенеша и являются действующими депутатами Горкенеша. И вы всех прекрасно знаете, кто на что гораздо. Я бы хотел остановиться на проблемах города Бишкек. Городу Бишкек вообще не повезло последние 10 лет с мэрами, с руководителями города. Сами прекрасно понимаете, где эти мэры? Все судимые стали. 3 мэра города стали судимыми за коррупцию. Это о чем говорит? Это подбор кадров высшего руководства страны, государства. Это столица Кыргызстана. А мы в что превратили город? Сегодня все говорят насчет экологии. Она постепенно приходила в это состояние. И сегодняшний даже мэр города, как черт с табакерки, выскочил и стал мэром города. Я в 2005 году работал начальником УВД города Бишкек после революции. Как мы наводили здесь порядок? После этого как развивалась столица? Какие были планы градостроительства? Но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем сегодня в городе. Город – это самая худшая столица сейчас в СНГ. Стыдно нам быть в этом городе. Какой экологический смог стоит над городом. Летом невозможно. Дети не знают, где отдыхать. Нету никакого экологического благополучия в этом городе. Я вообще молчу о строительной мафии, которая на сегодняшний день все захватила. Где хотят, строят. Такого бардака за историю никто не потерпит. И мы хотим в городе, чтобы был нормальный руководитель. И горожане выбирали себе мэра города. Достойного. А не каких-то назначенцев. Даже мы биографию не знаем их, этих мэров. Выступать не умеют ни на киргизском, ни на русском. Это смешно. И превратили город Бишкек в бандитский город. Поэтому мы против такой кадровой политики. Если мы будем говорить очень много насчет города, потому что мы все жители здесь города знаем. Вокруг города сколько наших живут людей. Никакой инфраструктуры нету. 21 век. А если бюджет города возьмете, какой большой? И не могут использовать. И правильно, что сидят все 3 мэра. И в последующем должны сесть и те чиновники. Если будет правильное расследование по коррупции города Бишкек, очень много руководителей, акимов, мэров сядут тоже. Поэтому должно быть объективное расследование бюджета города. Довели уже город. У нас с этими руководителями нету будущего. Поэтому, уважаемые горожане, вы тоже, когда принимаете депутатов и выдвигаете Горкенеш, посмотрите, ни один депутат Горкенеша за этот период нормально не смог выступить. Вы посмотрите на этих спикеров. Представляют просто бизнесменов. А где реальные жители, реальные депутаты города? Потому что все превратилось в подкуп, коррупцию в выборном процессе. Сегодня на самом деле очень большие деньги гуляют. Чтобы стать депутатом парламента, столько денег сейчас кидают. Сейчас только озвучил Исхак Масалиев эту сумму. Под 1 миллиард сомов уже раскидывают только на официальную агитацию. Вот в Карасу сейчас публикуется в интернете, задержали агитатора. За один день раздает 300 тысяч сомов просто на маленький участок. Это о чем говорит?
Потому что подкуп идет полным ростом. И мы все этому убеждены. Нельзя продавать за деньги свое будущее. Уважаемые горожане, мы хотим жить в хорошей столице. А коррупция начинается именно со столицы. Подкуп идет мощнейший. Поэтому я вас, горожане, призываю, чтобы вы 4 октября проголосовали за честных, за ту партию, которая будет бороться за вас и будет очищать столицу. Урматтуу шайлоочулар, бардыңыздар күбөсүздөр. Кандай биз шаарда жашап атканыбыз. Кандай шаарда жашасак, бүгүнкү күндө ошондой эле мамлекет болуп атат. Анткени биздин Бишкек борборубуздан бардык жака таркап атат жана коррупция дегенибиз. Бүгүнкү күндө бүт биздин кандидаттарыбыз бардыгы айтып чыкты. Коррупция менен күрөшөбүз, коррупция. Силер 10 жылдан бери депутат болуп жүрдүңөр, эмне ал менен күрөшкөн жоксуңар? Потому что колуңардан келбейт. Бардыгы коркоп. Ошо мафиялардын көбү бүгүнкү күндө жогорку кеңешке депутат болобуз деп келатышат. Алар кимдер? Уже биз алардын аттарын айтып аттап тажадык. Уюшулган кылмыштуулуктун аттарын тажадык. Мына жакында Путин даже айтып атат, биздин президент атын унутуп калыптыр. Шариман деп. Бул не деген мамлекетке келип калдык? Коля киргиз болсо, Шариман киргиз болсо, Макаля Майене киргиз болсо, дагы мэрдин атын мен да билбей калдым уже. Ким мэр бизде? Райым миллион киргиз болсо, бандитский мамлекет болуп калдык да я. Ошону токтотушубуз керек, урматтуу шайлоочулар. 4 октябрда жанагындай бийликчил партиялар бирөө да өтпөш керек. Анткени ошо бийликчил партиялардын 90 депутаты кайта бардыгы келатышат, депутат болобуз деп. 10 жылдан бери башыбызды айлантып, эчтеке кылбай, криминальный мамлекетке айланткан ушулар бүгүнкү күндө Атамбай түрмөдө отурат дейт. Атамбай ошол жака барып туруп өзү отурду. Анткени 2010дон баштап биз айтканбыз, колунан келбейт деп. И ошо жанагы шериктери дагы СДПК башкалардын бардыгы ушул күнгө бизди баарыбызды алып келген. Ответственность деген болуш керек. Уялыш керек. Дагы бир деловой сүрөй чыгып алып туруп элдин баарын айтып атат. Акчага сатылбагыла деп. Акчага добуштарды ким сатып алып баштады эле? 2010 жылдан баштап кандай гана ыплас, начар подкуп менен келатат шайлоолордун бардыгы. Өздөрү бузуп алып туруп бардыгы элдин бардыгын. Эми болсо акыл үйрөтүп атышат. Эл эмне үчүн жерлерде акча алып атат? Анткени кризис, акча жок. Экинчи балдан пандемия болот деп атса, кээбирлер айтып атат, алып алачы ушул акчаны баарынан. Бирок кабина чечет деп атат. Акчаларын алдыңарбы? Алгыла. Бирок добушуңарды жүрөгүңөр менен кабинага барганда чечкиле. Бул деген внутренний инвестиция деп коет. Аларда акча көп. Бир эле участкага көрдүңөр жанагы интернетте 300 000 сомду жөнөмүн деп атат. Тигиге 100 000, буга 100 000, буга 100 000 деп. Эксперттер айтып атат, бул акчалар кайдан деп. Бул бардыгы контрабанда, таможняда